Үй бүлөдө бир аз чыр чыкса, биринчи болуп, эркек мүнөз менен биринчи болуп, жубайынан кечирим сурагандыгы себептүү чырды басып, үйгө ынтымак, бактылуу жашоону жүргүзгөндүгү менен эркек аялдан өйдө турат. Бизде бар да, өзүнөн кетти, өзү биринчи сурасын кечиримди деп жүрө берип, акыры келип ажырашып кетишет. Ошол үй бүлөдө кичинекей чырды басып коюу ал эркектин колунан келет да. Ошол жерде да мындай эркекчилик кылып коюш керек. Акырын барып аркасын таптап, менден кетип калды деп сылап, анан таптат десе мушу менен зүң этип уруп, акыңды алып албай. Чекесинен сүйүп, кучагыңа толтуруп, кысып. Айып андан кетти, билине турат. Айып андан кетти. Бирок үй бүлөнү сактап калыш үчүн ушул жерде бир эркекчилик кылчы деп атат. Ушул эркекчилик кылуу менен сен жубайыңдан бир даража жогору турасың.